Эч ким үмүт бербей калган учурда дагы үмүттү өзүңүзгө өзүңүз таба билишиңиз керек да. Бул абал келбейт. Бирок жолдон кетип жаткан учуруңузда көп автокырсыктарга күбө болосуз, көп өлүмдөргө күбө болосуз. Эмне үчүн анын ордуна 1 секундка өзүңүздү коюп көрбөйсүз? Урматтуу мекендешим, эмне үчүн 1 секунд ошонун ордуна коюп көрбөйсүз? Балким ушунун ордуна мен болуп калам бир күн. Ушул адамдын ордуна мен болушум мүмкүн эле го деген нерселерди эч ойлонбойсузбу? Бир досуңуз жакшы эле жүрүп эле кокустан автокырсык болду, инвалид болуп калды. Ал Аллахтын тагдыры болду. Бирок сиз менен дагы болушу мүмкүн эле го. Аллах сизди бале кырсыктардан сактаган үчүн дагы наалыбастан шүгүр кылыш учуру келбеди экен. Наалыба шүгүр кыл, наалыба шүгүр кыл. Көп наалыбашыбыз керек, урматтуу мусулман бирдиган. Бүгүн адамдарды карасаңыз, ар дайым проблемасыны, көйгөй маселесин айтып атканда, айылдарга барсаң, продукта түшүп кетти, көтөрүлүп кетти, майдын килограммы мынча болуп кетти, эттин килограммы мынча болуп кетти. Бүт наалып аткан адамдар. Бир рахмат дейин деген адам жок да. Аллага шүгүр кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Бир бутуңуз ооруп калсын, бир көзүңүздү скотчтан мынтип жумуп жүрүңчү бетке чейин. Канча чукурга түшүп чыгат экенсиз. Колуңузду мынтип аркаңызга байлап алып жүрүңүз кичине. Жашоо караңгы болуп кетет. Ошондуктан наалыбай шүгүр кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Кээ бир адамдар отуруп жөн эле сүйлөй берет, балким аны бутун баспайт. Кээ бир адамдар коляскада, кээ бир адамдар бешети машинада. Бирок акыреттеги абал башкача болот. Зулум кылып жаткандар, уурулук кылып жаткандар, элдин аксын жеп жаткандар, эч нерсеге карабастан эч ким билбей калат дегендер колуңардан келсе өлбөгүлө. Себеби акыретте чыныгы жүзүңөр ачылып калат. Акыретте абалы оор болуп калат. Бул дүйнөдө бирдей эмеспиз. Бирөөбүз башка орунда, бирөөбүз ылдыйынкы орунда, бирөөбүз кедейбиз, бирөөбүз байбыз. Акыретте андай болбойт. Акыретте башкача болот, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө балким бирдей эмеспиз, бирок акыретте башкача болот. Ошондуктан бүгүн көз ачышыбыз керек. Ойлонушубуз керек, угунушубуз керек. Негизи эле, урматтуу мекендешим, ушундай маселелерди терең ойлонбосок болбойт. Көбүбүз мисалы кээде айтып калабыз, жебеген самсам акча төлөп калдым деп. Жок, аны биз жегенбиз. Учурунда жеп койгонбуз, болгону акчасын бүгүн төлөп коюп атабыз да. Ошондуктан кээде мисалы карыз алып качып кетсе, же бир нерсе болуп калса, же бир нерсе айтор болуп кала турган болсо, балким сизде дагы күнөө бардыр. Өзүңүз жактыда бир карап коюң демекчимин да. Жашооңузду өзгөрткөн 1 мүнөт ушул болуп эсептелет негизи. 1 мүнөт ар бир адамдын ордуна өзүңүздү коюп көрүң. Байдын да, кедейдин да, инвалиддин да, соо адамды да эшек кылып жаратып койгон жок го сизди Аллах Таала. Бардык уйлардан чыккан мусурларды жейт деңиз. Сизди жылан кылып жаратып койгон жок го. Башыңызды көтөрө албай жүрөт элеңиз жерлердин ичинде. Сизди ким кылып жаратып койду Аллах Таала? Акылыңыз толук, дене мүчөңүз соо, адам кылып жаратты. Адам болуп жашаңыз, урматтуу мекендешим. Айбан болуп эмес. Айбан кылбаган иштерди кылып, акыретте тозокко кирип кетсек, мунун не пайдасы бар? Өзүңүз айтсаңыз. Бул дүйнөдө кыйналып акыретте бейишке киргениңиз жакшы го. Ар тарапты ойлонууну билиңиз, урматтуу мекендешим.